Салам достор, байланышта кыска нуска каналы. Бүгүн сиздерге күчтүү мотивация бере турган чыныгы жашоодон алынган тасманы талдап беребиз. Бул тасма атактуу Серена жана Винис Уильямстардын жетишкендиктери жана алардын ата-энесинин кыздары үчүн кылган эмгеги жөнүндө тартылган. Тасманын башында эки кыздын атасы Ричард кымбат баалуу теннис мектептеринин биринде мурдун асманга чүйрүткөн машыктыруучуларга кыздарынын келечеги жөнүндө айтып берип жатканын көрөбүз. Тактап айтканда Ричард мындай дейт: 77-жылы кай бир теннисчи айымга 4 күндүк турнирде катышканы үчүн $40,000 айлык беришти. А мен болсо 365 күн иштеп $52,000 таптым. Ошону көргөндөн кийин али төрөлө элек кыздарымы чемпион кылам деген максат койдум. Кала берсе ийгиликке жетүү планымды 78 барактан турган дептерге жазып чыктым. Ошол планыма жараша азыркы тапта мага мыкты машыктыруучу жана сапаттуу аянтча керек. Бирок азыр сиздерге айлык акыңарды бере албайм. А бирок менин кыздарым чемпион болгондо бүт айлыгыңарды эселеп төлөп берем деп сөзүн бүтүрөт. Алдын ала айлык акысын алып көнгөн машыктыруучулардын бири да мындай шартка көнгүсү келбей, жөн гана ийгилик каалап коюшат. Бирок алардын бирөөсү да мындай баш тартуу менен жашоосунда эң чоң ката кетиргенин али түшүнө элек. Каарманыбыз дагы бир майнап чыкпаган жолугушуудан кийин үйүнө келип, кыздарын калдырак фургонуна салып алып, машыгуу үчүн эски аянтчага жөнөшөт. Машыгуусу соңуна чыкканда улуу кызы Тундага жергиликтүү чала бандиттердин башчысы тийише баштайт. Кыздарын унаасын отургузуп коюп, атасы жанагы шүмшүк балдарга барып, кыздарынан алыс жүрүүлөрүн суранат. Макул деп калгандын ордуна үй бүлөсүнүн көзүнчө Ричардты жаагына бир чаап жыгытып коет. Бирок каарманыбыз каны суюк чөөлөрдүн көптүгүн көрүп, унчукпай кетүүгө аргасыз болот. Ой пикирин жыйнап алып, кыздарына кайрылып: "Бала кезимде күндө бирөөлөр менен мушташканга мажбур элем, анткени мени коргой турган эч ким жок эле. Мени эч ким эч качан урматтаган эмес. Бирок силердин тагдырыңар башка. Эсиңерге тутуп алгыла, силердин атак даңкыңар дүйнө жүзүнө тарайт" деген сөздөрү менен дем күч берет. В этом мире никто никогда не уважал Ричарда Уильямса. Но вас будет уважать весь мир. Все будут вас уважать. Кеч киргенде күндүзкү окуялар унутулуп, үй бүлө мүчөлөрү шаң шөкөткө бөлөнүп жүргөнүн көрөбүз. Күн тартиби боюнча кечки саат 10-до кыздары уйкуга даярданышы керек. Ричард кыздардын бөлмөсүнө кирип, бир керебетте эки кызынын жатканын көрүп, алдыда бизди байлыкка бөлөнгөн жашоо күтүп турат деп жакшы тилегин айтып, бейпил түн каалап эшикти жабат. Андан соң атасы жумушуна кетет. Каарманыбыз үй бүлөсүн камсыздоо үчүн түнкүсүн кошумча жумушта күзөтчү болуп иштейт экен. Ричард ал жакта да бош убактысын текке кетирбей, эки кызынын келечегин ойлоп, теннистин сырларын изилдеп отурат экен. Кийинки кадрда каарманыбыз кыздарынын видеолорун атагы чыккан Вики Брайдан деген машыктыруучуга көргөзүп жатканын көрөбүз. Мурдунчу үйрөткөн Вики кыздарына баа берип, бирок бир үйдө эки Моцарттын төрөлүшү мүмкүн эмес деп эшиктин кайда жайгашканын көргөзүп коет. Күн батканда маанайы чөгүп турган Ричард жалгыз калууну каалап машыгуу аянтчасына келет. Бирок ал жакта жанагы мурдун тарта албаган чала бандиттер тийише башташат. Качан гана чөөлөрдүн башчысы "Сак бол, бир күнү кызыңдын намысын булгап коюп жүрбөйүн" деп коркутканда, Ричарддын сабыры кетип, ракетка менен ургулап баштайт. Бирок зөөкүрлөр көптүк кылып каарманыбызды тепкилеп коюшат. Ошондон улам бул кара шайтандын айткан сөздөрү чын болуп жүрбөсүн, кызым кордолгондон мурун мен муну тынчытайын деп ойлоп, Ричард тапанчасын алып, мээси жок баланы издеп жөнөйт. Каарманыбыздын бактысына тилиң тутулгурду атаңдаш болгон дагы бир топтун өкүлдөрү келип атып кетишет. Кудай жалгап, аймактын жаңы кароочулары акылдуураак болуп чыгышты. Алар спортту сүйгөн үй бүлөнү өз коргоосуна алышты. Не парься, не тронем. Вы теперь под защитой. Күндөрдүн биринде Ричард кыздарын алып алып, өзүнүн калдырак унаасы менен заңгыраган үйлөрдү аралап өтүп, өтө кымбат баалуу теннис клубунун астына токтойт. Көрсө каарманыбыз алдын ала сүйлөшпөй туруп эле эки кызын атагы чыккан Пол Коэн аттуу машыктыруучуга алып келиптир. Маалымат иретинде айта кетейин, ошол кездеги дүйнөнүн биринчи ракеткасы аталган легендарлуу Пит Сампрс дал ушул саяпкердин кол астында машыгып жүргөн. Алгач машыктыруучу жаш теннисчилерди сынап көрүүдөн баш тартат. Бирок атасынын көкпеттиги жана буудай кураган тили жемишин берди. Эже сиңдинин таланты жана физикалык даярдыгы саяпкерди таң калтырды. Ошого карабастан Пол тек гана эжесин акысыз машыктырууга макул болду. Ошентип келечектеги чемпиондордун жашоосунда дагы бир тепкич артта калды. Ричард улуу кызын жаңы машыктыруучуга ташый баштады. Ал убакта Серена болсо апасынын коштоосу менен жанагы эски аянтчада машыгуусун улантууда. Кийинки кадрда Винустун машыгып жатканын көрөбүз. Ал өзүнүн таланты менен Полду таң калтырып жатат. Бирок атасы машыгуу процессине кирише берип, устатынын кыжырын келтире берди.
Ошентсе да Винустун келечеги үчүн экөө тең ачуусун тийип, тилдерин тиштеп, иштерин уланта беришти. Күндөрдүн биринде устаты Винусту чакырып, жаштар арасында өтчү турнирде күчүңдү сынап көргүн деп кеңешин берет. Аны уккан атасы да макул болот. Кадр алмашып турнир башталып жатканын көрөбүз. Биринчи жолу мындай мелдешке чыгып жатканы үчүн Винус мандыраш болуп өзүн жаман сезип турганы байкалды. Ошонун айынан беттештин башында оюну жүрүшпөй упайларды алдырып койду. Бирок Баттель өзүн колго алып, беттештин жеңүүчүсү болуп чыкты. Мындан нары Винус катышкан турнирлерде башка спортчу кыздар тек гана күмүш үчүн таймаша турган болушту. Себеби алтынды жалаң гана биздин жаш каарманыбыз ута турган болду. Ал тууралуу жергиликтүү гезиттерде да жазып чыгышты. Мындай турнирлердин биринде ата-энесинен жашырып карындашы да кичүүлөр тайпасына кошулуп алыптыр. Анын да түшөөсү ийгилик жаратуу менен кесилди. Турнир аяктаган соң үй бүлө 2 байге менен үйүнө кайтышты. Анын ичинен Винус баарыбызды көндүрүп койгондой эле алтын байге жеңди. Ал эми Серена болсо күмүш байгеге ээ болду. Жолдо кетип баратышып, эжесиңди жаштыкка алдырып, атааңдаштарын кемсинтип сүйлөп коюшат. Бирок бул жоруктары атасына жакпай кетет. Ошондуктан үйүнө келгенде баары биргеликте Золушка жомогун көрүп чыгышат. Жомок бүткөн соң атасы туруп кыздарына карап, Золушканын ооматынын артында адамгерчилик, жөнөкөйлүк турат. Силерден да суранарым, мындан кийин ар дайым жөнөкөй болгула, текебер болбогула. Даанышман кыргыз элинин залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов айткандай, эң кыйын нерсе күн сайын адам болуу. Ошондуктан силерге айтарым, рахматлык Чыңгыз агабыздын сөздөрү силердин кулагыңарга күмүш сырга болсун. Ар дайым адам болуп, атааңдаштарыңарга сый-урмат көргөзүп жүргүлө деп өзүнүн насаатын айтат. Максатына жетиш үчүн каармандарыбыз жаан болобу, каар болобу айтор машыгууларын эч калтырышпайт. Ошондой кечелердин биринде теннис аянтчасынан үйүнө кайтып келишсе, үйдүн кире беришинде соц коргоочулар менен полиция турган болот. Көрсө маңдай тескей жашаган кошунасы Ричардты балдарына орой мамиле кылат. Жашы жете эле кыздарын ар түрдүү жумуштарга иштетет. Жаанга карабай машыгууга зордойт деген шылтоо менен тийиштүү мекемелерге даттанып коюптур. Өкүнүчтүүсү дал ушул кошунасынын кызы көчөлөрдүн биринде сойкулук менен алектенет экен. Бирок каарманыбыз өзүнүн сөздөрү менен баарын ордуна коюп, тоңкулдак кошунасынын өзүнө жардам керектигин белгилейт. Вы считаете, что мы слишком строги с детьми? Да, это так. Наша работа – оградить их от влияния улиц. Арестуете нас за это? Отлично, но никогда не будет такого, что вы постучите в нашу дверь и скажете, что им вышибли мозги, когда они с какими-то обдолбанными бандюками творили беспредел на улицах. Такого никогда не будет в нашем доме. Арадан бир канча күн өтүп, Ричард спорт агенттери менен жолугат. Алардын айтымында Винустун чыгашаларын толук көтөрүүгө даяр. Азыркы тапта кызынын 1 жылдык чыгашасы $100,000 түзүп жатат. Бирок агенттер өздөрүнүн кылык жоруктары менен атасынын көңүлүн ала алышкан жок. Ошондуктан каарманыбыз өзүнүн адепсиздигин көргөзүп, макул эместигин билдирет. Мындай жоруктардан кийин наразы болгон Винустун жеке машыктыруучусу Ричардтын үйүнө келип, кыска мөөнөт сүйлөшүп бүткөн соң эки тарап шериктештигин токтотушат. Жанында отурган жубайы даанышмандыгын көргөзүп, ошол убакта жолдошун колдойт. Бирок экөө жалгыз калганда күйөөсүнө наразы болуп, мындан кийин дайыма чечим чыгараардан мурун кеңешип туруусун суранат. Ушуну менен чемпиондордун жашоосунда дагы бир тепкич артта калды. Кадр алмашып, каарманыбыз Рик Мейси аттуу дагы бир машыктыруучу менен телефон аркылуу байланышып жатканын көрөбүз. Көп күттүрбөй эле мистер Мейси Комптонго келип, чемпиондор менен жанагы эски аянтчага барышат. Тасманын режиссеру ошол кездердеги расалык кастыкты белгилеп кеткен соң: Йоу, Ричард! Это Джимми Коннор с тобой, что ли? Да, белый парень с нами. Мистер Мейси кыздарды сынай баштайт. Адатынча эле жаш теннисчилер өзүнүн таланты жана физикалык даярдыгы менен Рикти өтө таң калтырат. Көп күттүрбөй эле мистер Мейси өзүнө пайдалуу болгон келишимди үйдүн кожоюнуна узатат. Бирок көрөгөч болгон Ричард кол коюунун ордуна өзүнүн шарттары жазылган келишим кагазын сунат. Мистер Мейси башка аргасы жоктугун түшүнүп макул болот. Жаңы келишимге ылайык каарманыбыз үй бүлөсү менен бирге Флоридага көчүп барат. Мистер Мейси кыздарынын бардык чыгашаларын өзү көтөрмөй болот. Кылган жакшылыктары үчүн келечектеги профессионалдуу контрагынын 15%-ын айлык акысы иретинде алмай болот. Жаңы жерге көчүп келишкен соң эже сиңдилер жылдызы жанып келе жаткан Дженнифер Каприятинин машыгып жүргөнүн көрүшөт. Ричард жаңы теннис мектебинде да баарын кыжырын келтирип, өзүн билемдигин калтырган жок. Тактап айтканда атасы кыздарын жаштар арасында өткөн теннистик мелдештерге катыштырбай жүрөт. Каарманыбыздын оюнда кыздары жаш кезинде баладай ойноп, жакшы окуп, жылдыз оорусу менен оорубай чоңоюусун каалайт.
Анын оюн тастыктап Дженнифер Каприати да уурулук менен кармалып чөнтөгүнөн банги зат табылып калат. Мындай ыплас көрүнүштөргө турнирдин жыштыгы жана жылдыз оорусу себеп болду деп ойлойт. Убакыт куштай учуп Винустун мелдештерге катышпай жүргөнүнө билинбей эле 3 жылдан ашып кетиптир. Ага карабастан Ричард журналисттерге интервью берип кызын ашыгы менен мактап жүрөт. Акыры сааты чыгып, мистер Мейси Винусту чоң турнирге катыштырмай болот. Бул турнирге теннис дүйнөсүнүн эң алдыңкы жылдыздары келишет экен. Бирок адатынча эле Ричард каршы болуп чыгат. Арасин жолдошун үйүндө күтүп алып, кызынын шагы сынбашы үчүн уруксат берүүсүн талап кылат. Небересинин атын чоң атасы койду, а бирок чоң энеси таап берди демекчи, каарманыбыз да көп күттүрбөй эле макул болот. Кийинки кадрда Ричард кызы менен машыгуу аянтчасында көрүшөт. Ачууланып турган Винус атасын топ менен аткылай баштайт. Каарманыбыз кызынын тилин таап, бир сыйра соротуп, кызы менен сыймыктанганын, ага өтө чоң ишеним артканын айтты. Турнир болоордон мурун эле Винустун айланасында өтө чоң угду болуп жатты. Аны менен бирге каарманыбыздын да сааты жакындап калды. Ал киши же гений аталып элдин баарынын алкышына татыйт, же болбосо тантыраган бир неме болуп бат эле эстен чыгып кетет. Винустун чоң спорттогу алгачкы беттешине чыгуусуна бир күн калганда отелдеги бөлмөсүнө Nike компаниясынын өкүлү келип $3 миллион контракт сунуштады. Маалымат иретинде айта кетейин, мындай ири өлчөмдөгү сумма буга чейин эч качан эч бир жаш спортчуга сунушталган эмес. Винус болгону 14 эле жашка чыкты. Чемпионубуздун жашоосунда биринчи жолу атасы өзүң чечим кабыл ал деп эркине койду. Көп ойлонбой эле Винус бул келишимден баш тартты. Анткени ал өзүнүн андан да баалуу экенин түшүнүп турду. Мына эми табышмактуу күн да келип жетти. Винус ким? Чемпионбу же жөн гана жаш талантпы? Оюн башталды. Кичинекей каарманыбыз мандыраш болуп алгачкы упайларды алдырып койду. Муну көргөн спорт агенти "Рас эле контракттан баш тартыпсың" дедиби, Айтор башка жака кетип калды. Бирок Винус өзүн колго алып, соңунда беттештин жеңүүчүсү болуп чыкты. Мындай жыйынтыкты көргөн демөөрчүлөр контракттын баасын $4 миллион көтөрүштү. Бирок анда да каарманыбыз макул болгон жок. Кийинки беттеште ошол кездеги дүйнөнүн экинчи ракеткасы Викарио Аранчо Санчес күтүп турду. Ал күн да келди. Трибунада бир да бош орун жок. Экөөнүн таймашы баарына кызыктуу болуп жатат. Биринчи болуп аянтчага Винус, анын артынан атактуу Викарио чыкты. Аранчо Санчес жаш кызды өзүнө тең көргөн жокпу, Айтор чуу дегенде эле Винус упайларды ута баштап, баарын таң калтырып беттештин биринчи бөлүгүн жеңип чыкты. Ошондон улам тажрыйбалуу Аранчо Санчес каарманыбыздын жаштыгына карабай канчалык күчтүү экенин сезип, спорт сүйүүчүлөрүнө белгилүү болгон ыплас ыкманы колдонгонго киришти. Тактап айтканда беттештин калысынан суранып, дааратканага кетип калды. Бирок анын чыныгы максаты Винуска психологиялык басым көргөзүү эле. Байкуш кыз адамга жыш толгон трибунанын ортосунда жалгыз калып, өзүн жогото баштады. Акыры бул ыплас ыкма жемишин берип, Винустун оюну жүрүшпөй бул беттеште жеңилүү ызасын тартты. Кадр алмашып, Винустун көңүлү чөгүп, бөлмөдөн чыккысы келбей отурганын көрөбүз. Бирок ата-энесинин жылуу сөздөрү дем күч берип, чемпионубуз өзүнө келди. Если ты не станешь уважать себя сейчас, то и потом уважения не будет. Ты чемпионка, Винус Уильямс. Весь мир это знает. Ты выйдешь с высоко поднятой головой. Я никогда и никем не гордился в своей жизни больше, чем тобой. Ата-энесинин коштоосу менен чемпион кызыбыз эшикке чыкса эле күйөрмандары топтолуп күтүп турушуптур. Алардын баары Винус деп кыйкырып жатышты. Бул беттештен 9 ай өткөн соң каармандарыбыз Reebok компаниясы менен $12 миллион келишим түзүштү. Көпчүлүгүңүздөр билгендей эле бул эже-сиңдилер теннисте болгон бүт байгелерди жеңип чыгышты. Тасманын аягында чын жашоодон алынган кадрларды көрөбүз. Достор, бул тасманын негизинде балдарыбыздын ийгилик жаратуусуну эң биринчиден жараткан Кудайыбыздын, анан эле ата-эненин колдоосу канчалык маанилүү экенин көрө алдык. Андыктан мен деле ошентип эле чоңойгонмун деп жүрө бербей, балдарыбызга камкор болуп, көп-көптөн мен сен менен сыймыктанам, сага ишенем, сен мыктысың деп жылуу сөздөрүбүздү айтып дем күч берип туралы. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.